Достор, кандайсыңар? Ден соолук, иштериңер жакшыбы? Мен азыр лабораторияга кан тапшырганы кетип атам. Бул тест Дейдимер деп аталат, Дейдимер тест. Бул точно кандагы ушул нерсени көрсөтүп берет. Бул анализге тапшыруунун себептери: дайыма кан басымдын жогору болуп жүрүшү, жүрөк кан тамырындагы бузулуулар, варикозный кандын кеңейүүсү, варикозный расширение вен деп аталат. Адамдардын көбүнчө бул бутунда болот. Ростон, салмактын жогору болуп жүрүшү. Ушулар себеп болот ушул канды, ушул тестке кан тапшырууна. Ушул анализге ар бир эле аялдар, эркектер 40-50 жаштан кийин тапшырып койсо жакшы болот. Жалпы кандын анализинен дагы билинет, бул бирок Дейдимер тестте точно көрсөтүп берет. Жөн эле отуруп өтүп кеттир, бир нерсе жеп атып өтүп кеттир, жапжакшынакай отуруп басып кетип атып эле өтүп кеттир деген сөздөрдү угуп калабыз го. Ушудан болот да. Көбүнчө ушудан болот. Ошол нерсе вена менен барып туруп калат, өпкөгө барып. Ошодон мен аябай корком да. Ошон үчүн бир тапшырып коеюн деп кетип атам.